Буга чейинки жана таарат усул бул hukmi начисат дегенбиз өкүмдө. Бемана муну хадас деп айтмакпыз. Хадас деп айтмак. Анан хадас экиге бөлүнөт. Хадас ал-акбар болот. Хадас ал-акбар. Андан кийин хадас ал-асгар болот. Хадас ал-асгар кичинекей даратсыздык, бул дараттын жоктугу, чоң хадас бул усулдун жоктугу. Бирок эсиңиздерде болсун, Сираджул Вахаж нээси, Жавхара Найра нээси имам Абу Бакр ибн Али ал-Хаддад хижраттын 8-жылы айтып болгон. Фахуа рахимахулла юқассимул хадас иля саласат аксам. Акбарды билдик чоң усулдун жоктугу. Анан андан ылдыйкысыны хадас ал-асгар билдик. Ал киши хадас аусат деп да, васатын деп кашат. Хайт менен жунуттун өкпөсүн айырман айтты. Яни факана дакыйкан фи хада тaqsim. Муну билип коюңуздар, үйдөн барып бүгүн ошо Жавхарадан, Сираджул Вахаждан бир карап коюңуздар, тапшырма. Китап караган эң чоң бир маселанын Раматылык Чубак устазыбыз айтат эле, маселеде дайыма жооп бергенде же маселеде сөзсүз этибарга алынган китепти сөзсүз караш керек. Китап карамайынча болбойт. Адам оюнан эле айтса же так билбесе, жаттабаган болбосо же так көп кайталап жүрбөсө, анда оюнан айтканы такыр болбой калат. Муштахит эмес да, дайыма китепке такагыла, китептин ичинен да этибарга алынган китепке такагыла, эч качан уят болбойсуңар дейт эле да. Бисмилlah. Бабул анжаз ва тахарату анха. Ошо нажасат бөлүмү жана начисаттан кантип тазаланабыз жалпы. Анан сабактын акырында мен унутуп кетпейин. Азыр 1, 2, 3 бет болуп атпайбы ушул темада. Эстетип коюңуздарчы жанагындай татуировка тарттыргандардын ушуга окшогон эмелери бар. Ошонун өкүмүн эскере кетейин, мен унутуп калбайын, эскертип коюңуздар. Bismillah, qala Şeyh Şurumbulali rahimahullah ve nafa'anallahu bi'ulumihi ve bi'ulumi meşayikhina fid darain amin. Babu al-anjasi ve taharatu anha. An-najasatu, najasat ikiye bölünет. İmma mughallazatun, or najasat bolat, ve imma mukhaffafatun, jengil najasat bolat. Ana munun or jana jengil ekendiginde imamımız menen sahibul masat nesi. İmam Abu Hanifa rahimahullah menen iki şagirdin ortasında talaş tartış var. İmam Abu Hanifa rahimahullah jana iki şagirdin ortasında. Misалы, бардык үммөттөр бир ооздан аны начисат деп таанып билсе, оор начисат деп келет. Анан талаш тартыш боло турган болсо, жеңил начисат деп келет. Деген сыяктуу талаш тартыш бар. Муну эми азыр баягы мен ишара эле кылып койдум. Кийинки чоңураак китептерге келгенде ошого чейин киребиз. Муну эстеп коюңуздар. Начисат оор болот экен, анан жеңил начисат. Оор менен жеңилдин айырмасы бар туугандар. Анан схема бул боюнча мен мурдатан фик менен алектенген себептүү схемалар бар. Мурдатан окуган балдар билет. Начисат оор болот, жеңил болот. Оор начисатында, жеңил начисатында ар бири же кечиресиз, кою начисат болот, көлөмдү кою. Же суюк